Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радио өз уктурууларын улантат. Биринчи радиода иш күн-түн дем алыш дебей кайнап турат. Таңкы саат 6-да башталган уктуруулар түн ортосуна чейин уланат. Ар бир саат сайын өлкөдөгү маанилүү жаңылыктар эфирден чыгат. Радионун толкуну өлкөнүн 90%дан ашыгын камтып, угармандары дагы көп. Түйшүгү түмөн кесиптин ээлери элдин үнүн бийликке жеткирүүдө көпүрө боло алат. Мисалы, 1 жылдай убакыттан бери биринчи кабылдама берүүсү ачылып, кайрылгандар көбөйгөн. Бул биринчи радионун биринчи кабылдамасында айтылган сөз, бул Кыргыз Республикасынын президентине жетти деген сөз. Президенттин атайын тапшырмасы менен бардык өкүлчүлүктөр, райондун акимчиликтери, министрлик, ведомство, агентстволордун бардыгы ошол эфирге чыккан күнү угуп, кимге кандай тиешелүү маселе көйгөй айтылды, ошонун үстүндө иштеп, жеринде тез жана ыкчам чечүү тапшырмасын алышкан. Бул дагы кайсы бир деңгээлде биринчи радионун бүгүнкү күндө эл менен бирге болууда, элдин мындай бир көйгөйлөрүн чечүүдө абдан маанилүү. Радио жөнүндө түшүнүк өткөн кылымдын 20-жылдарында пайда болуп, 1931 жылы 19 декабрда Кыргыз АССРнин эл комиссарлар советине караштуу маалымат жана радио берүү комитети уюшулган. Алгачкы жылдары зым менен берилген уктуруулар замандын өнүгүшү менен кошо жаңырып, азыркы күндө интернеттен онлайн угууга чейин келди. Ошону менен бирге заманбап техникалык материалдык жабдуулар кызматкердин ыкчам, тез иштешине шарт түзөт. Eski jurnalistler bilişer, bizde semörke dep koyat эле. Салмагы 7 килограмм болчу. Эгерде 1 километр колуңа алып бассаң, кадимкидей ийниңе түшүп калчу. Эми азыр болсо жөнөкөй диктофон чөнтөгөп атат. Мына ушул менен эле өз тоонун ар жагына барып, маалыматтарды алып кайра келсек болот. Эми карап көрүлө. Биз ушул азыркы учурда бир 4-5 операцияны өзүбүз аткарабыз. Мына мисалы үчүн өзүбүз жазабыз, өзүбүз үн алабыз, өзүбүз монтаждайбыз, өзүбүз эфирге беребиз. Бул баягы радионун оперативдүүлүгүн, маанисин кыйла жогорулатат да. Кайра чечип туруп дети 2-4 жагы ийилбегидей кылыш керек экен. Жаңы көз караш менен биринчи радионун жетекчиси Бактияр Тукеев студияларды жаңылоонун үстүндө эфирге чыгууга мамлекеттик кызматкер, эксперт жана жөнөкөй жарандар байма-бай каттайт. Жаңылануу келген конокко иштеген кызматкерге дагы жагымдуу шарт түзөт. Радио угармандардын замандын дагы, коомдун дагы талабы аябай эле жогору болуп атат. Ошол талаптарга жооп берели деп, жаңы технологияларды колдонолу, радиодон эле эмес, социалдык түйүндөрдөн, интернет айдыңынан дагы онлайн угуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүп берели деп болгон аракеттерди көрүп жатабыз. Ошол социалдык түйүнгө онлайн форматында чыгыш үчүн албетте студиянын жасалгасы да болуш керек. Биз ошондуктан биринчи радионун 2 студиясын тең толук түрдө оңдоп түзөөдөн өткөрүп жасалгаладык. Учурда биринчи радио күн сайын 18 саат көлөмүндө эфир жүгүн тартып, мамлекеттик саясат, эл турмушун камтыган социалдык экономика, маданий билим берүүчү жана саясий багыттагы маалымат талдоо жана жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктарды камтыган уктурууларды даярдап келүүдө. УТРКнын бул бөлүмүндө 20дан ашык адис эмгектенет. Уланбек Тиканбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.